Salam dostlar, bu videoda biz sizlerden çoğu Subaru Legacy 3. pokoleniyasının başkaça aytkanda 4B turbo motordogу машинанын plus minus жактарын карап көрөбүз жана ошондой эле кыскача толук мүнөздөмөсүн дагы айтып бөлүшүп кетем. Видеонун аягына чейин көрүп лайк басып подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Legacy B4 3. pokoleniyasi 1998 жылдан баштап иштеп чыгарыла баштаган. Машиналардын 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп 4 выды болуп чыккан. Тактап айтканда спортивный кузовдо, спортивный моторлордо жасалгаланып иштелип чыгарылган. Жана дагы болсо ходовой жактарындагы мыкты кылып жасалгалап иштеп чыгарган. Эки түрдүү мотордон иштелип чыгарылган RS болуп, машинанын сырткы көрүнүшүн мыкты кылып бир топ керектүү комфорттору менен иштеп чыгарган. Электропакет, климат контролдору менен дегенкиси салонун декоративный кылып мыкты кылып жасалгалап иштеп чыгарган. Салон жактарын кожадан жасалгалап, RSK деген турбо мотору эки режимден иштелип чыгарылган. Спорт режим жана эконом режим болуп, моторлорунун объемдору 2,5-3 литрге чейин болгон. Бирок көпчүлүк машиналар 2 литрден жасалгаланып иштелип чыгарылган. Машиналардын күчүн аттын күчүнө салыштырганда 155 аттын күчүнөн 280 аттын күчүнө барабар болуп чыккан. Механика жана автомат коробкалары менен иштелип чыгарылган. Машинанын 4 дөңгөлөгү тарткандыктан бул машиналар узак жолдо, тайгак жолдордо өзүнү мыкты деңгээлде көрсөтөт жана өзүнү мыкты деңгээлде алып жүрөт. Машина күчтүү болгондуктан жана ылдам жүргөндүктөн подушка безопасностьтар дагы коюлган. Алды жагына жана каптал жактарына дагы. Машинанын мотору мыкты болгондуктан динамичный. Бат ордунан козголот, ылдам жүрөт, тормоздары мыкты иштейт, комфорт жагы дагы мыкты. Дегенкиси жапон туугандар айдоочу үчүн мыкты шарттарды түзгөн. Бул машиналар абдан мыкты болуп жасалгалангандыктан машинанын ичине олтурган кезде машинанын качествосын байкасаңыз болот. Абдан мыкты прочный материалдардан жасалгаланып иштеп чыгарылган. Жапон качествосы. Эгерде сиз безопасный жашоону жашагыңыз келсе, жапон жана немец туугандардын машинасы мыкты. Мына достор, Subaru Legacy B4 Twin турбо моторундагы машинаны карап көрдүк. Плюс минус жактарын айта турган болсок, машина мыкты машина, көрүнүшү жагынан дагы ички салон жактары дагы мыкты, керектүү комфортторго ээ. Ходовой жактары жакшы, сырттан үндөр угулбайт. Жөндөн жөн эле бузула бербеген машина. Салон жагы дагы кенен, багажник жагы дагы кенен. Печкалары жакшы иштейт. Жай бараткан кезде бир эле турбинасы иштейт. Ылдамдык күчөгөн кезде экинчи турбинасы кошулуп чогуу иштеп, машина мыкты деңгээлде жүрөт. Автомат коробкасына салыштырмалуу механика коробкасы күчтүү. Тормоз жактары дагы мыкты кармайт. Бирок бат айдап жулкуп булкуп айдаган браттар үчүн тормоз жагы бир аз назигирээк сезилет. Бирок машина көпчүлүк жаңы машиналарга салыштырмалуу бекем, мыкты машина. Мына ушул сыяктуу майда чүйдө жана башка мыкты плюс жактары бар. Минус жактарынан айта турган болсок, машинанын ичинде олтурган кезде салон жактары эскирип калганы байкалат.
Benzinди көп жейт. Ремонту кымбат, запчастары дагы кымбат. Мотору күчтүү болгону менен бат бузулуп калышы дагы мүмкүн. Ошол себептүү жаңы мотор же болбосо капитальный ремонт же болбосо привозной мотор койдурганга туура келет. Машина жерге жапысыраак. Машинаны сатып алган кезде эртең бүрсүгүнү же болбосо бир ай бир жылдан кийин кантип бензин куюп минип жүрөм деп терең ойлонуңуз. Болбосо чынында машина бензинди көп жейт. Азыр орус туугандар дагы молодец, 50 сомго чейин чыгарып салды бензинди. Ошол себептүү чөнтөктүн шору болот. Эшиктеринин аркасы жок болгондуктан катуу ылдамдыкта бара жаткан кезде шамал машинанын ичине кирип үшүүсүз жана звуктар дагы угулат катуу ылдамдыкта бара жаткан кезде. Мына ошол себептүү машина эски болгондуктан эшик жактагы резиналарын дагы алмаштырганга туура келет. Жана дагы болсо бул машина бензин кымбаттадыбы, кымбаттабадыбы деп башыны оорутпайт. Мыкты качестволуу бензинди куйганды талап кылат. Машинаны зыңк, пыңк, тыңк десек болот. Чыныгы жапон качествосы. Машина абдан ылдам баргандыктан, мотору күчтүү болгондуктан, башкарганга ыңгайлуу дагы болгондуктан өзүңүздү абдан жакшы сезесиз. Мына ошол себептүү авария боло турган кезде бул машинадан аман чыгып кетүү же болбосо ден соолугуңузга олуттуу көйгөйлөрдү алып келип коюшу дагы мүмкүн. Машинанын жашы өтүп калганына байланыштуу арка жактарынан чириктерди дагы тапса болот. Бирок албетте бул машиналар мыкты легенда болуп калды. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен чогуу Subaru Legacy 3-чү поколениясы 4B турбо моторундагы машинаны карап көрдүк. Толугу менен кыскача мүнөздөмөсүн плюс минус жактарын айтып бөлүштүм. Видео жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо лайк басып подписка болуп, тааныштарыңызга дагы жөнөтүп коюңуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.